Имам Муслим риваят кылган бул хадис Азирети Абу Хурайрадан риваят кылынат. Мына ушул хадис үй бүлөнү сактап калуу үчүн курулган чек аралардан ибарат, урматтуу бир тууганым. Эмне үчүн үй бүлөдө эркек менен аялдын ортосунда мамиле бузула берет? Эмне үчүн үй бүлө кээде бузулуп калат? Эмне үчүн эркек аялдын бири-биринен көңүлү калып калат? Канткенде үй бүлөнү бекем сактоо керек деген суроолор ар кандай семинарлар өтүп атпайбы? Мына ошол суроолордун жообу бири мына ушул маселе. Азирети Абу Хурайра радыйаллаху таала анху айтат: Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты дейт: Ла яхиллу лил мар'ати. Аялга адал болбойт, халал эмес дейт. Антасума ва заужуха шахидун. Күйөөсү бар болуп турган учурда нафил орозо кармоосу аялга адал эмес дейт. Нафил орозо кармаган бул эмне? Саввамин, улуу адамдардын иши. Бирок улуу адамдардын ишин ошол аял кармаса улуу адамдардын катарынан болбой, балким күнөөкөр пенделерден болуп калат, балким кылып аткан иши арам болуп калар экен. Бул күйөөсү бар учурда ошол аялдын нафил орозону кармоосу. Бул деген сөз эркек менен аялдын ортосундагы жыныстык мамилеге эркиндик берилиш керек. Эгер ортосунда бир махабат боло турган болсо, күнбү түнбү де ошол нерсеге даяр болуш керек деген маселе. Бүгүн эрте менен аял затына суроо келгенде бирөө айтат: "Дегеле эркек менен аял шарият боюнча канча күндө бир кошулуш керек?" дейт. Мен жок эле дегенде жумасына бир жолу кошулганды каалайм, бирок күйөөм ишим болуп айтат: "Балам түкүндө отур, кээде 3 жума, кээде 1 айга чейин түртүп жүрө берет, настроение болуп" деп ушинтип бирөө арызданды. Шарият боюнча бул кандай? Шарият боюнча эркек менен аял качан колунан келген болсо, ошол намаздан тоспой турган болсо, ибадаттан тоспой турган болсо боло берет. Болбосо сөз түнгө байланган жери жок, орозо күндүзү кармалат. Демек эркек ошол жанагы көчөдөн башка бирөөнү көрүп калганда, ошону көрүп бузулуп кала турган болсо, хадисте келет: эгерде көчөдөн бир аял көрүп калып, ошого көңүлүңөр бузула турган болсо, келип аялыңарга кошулгула, ошону менен шайтандын эшиги жабылат деген маани келип чыгат. Ошондуктан ушул маселеге өтө маани бериш керек. Демек ошол эркек аялдын ортосунда төшөк маселесиндеги иш боло турган же жанагы жатак бөлмө, ошол жердеги шейшептер, ошол жердеги чырактар, ошол жердеги жанагы жыпар жаткандай болуш керек, балдардын бөлмөсүнөн алыс болуш керек, бөлмөдө күндө сыртка чыкпаш керек. Ошонун бардыгы муну капырлар, батыштагылар абдан жакшы эсептешке ачылышкан. Ошону мусулмандар карманыш керек. Маселе мына ушундай болгон. Мусулман үйлөрүнүн бардыгында ошол эркек менен аялдын, азыр бизге элиткалар курулуп калды, өздөрүнүн мусулканасы таптакыр бөлөк болгон. Аралашкан эмес да. Эми гана бизге болсо орустун убагында бардыгына бир даараткан, кимдин канча кирип чыкканын бардыгы билип, илгерки боз үйдөн айырмасы бир аз эле болуп калган да. Бул болсо андай эмес, урматтуу бир тууганым. Мына Айша энебиз Азирет Абу Хурайра айтат: күйөөсү бар болуп турса, сапарда эмес болуп турса, нафил роза кармаганы арам дейт. Вала та'зан фи бейтихи илля биизниhi. Ошондой эле аял киши күйөө менен жашап аткан үйүнө күйөөнүн уруксатысыз башка бирөөнү киргизбейт, ал аял болсо дагы. Бирок ошол нерсе сөзсүз түрдө кагаз менен, нотариус менен кереги жок. Ушуга уруксат печатпаштын кереги жок. Балким ачык уруксат же болбосо уруксатка болгон ишараттагы жетиштүү болот. Мисалы үчүн ошол кээ бирөө мисалы үчүн айтат да: "Мага бүгүн подружкаларыман Моного тетик Айша, Фатима, Хадижа келетат" десе, күйөөсү унчукпай эле койгон болсо, демек ага ишарат берет ыраазы экендигине. Же ушулар келет экен бүгүн десе, эркек унчукпай эле "Эмне продукт келип бериш керек балам түкүн" десе, демек ага ишарат берилген болот. Бирок аял киши мына ул аялдар менен, мына буларың менен сага сүйлөшкөнгө болбойт, ошолорду мен каалабайм, үйгө келгенди каалабайм десе, анда үйгө келгенге уруксат берилбейт. Мына ушунун өзү, урматтуу бир тууганым, үй бүлөдө эмне ынтымак болуш керек. Аял киши ошол күйөөсүн итаат кыла турган болсо, моюн суна турган болсо, анда үй бүлөдө сөзсүз түрдө бекемдик болот. Мына ушул экинчи чара, ошол аял киши кимдер менен катташыш керек, кимдер менен катташпаш керек деген маани дагы. Bir жолу ушул жерге жубайлар келишти. Күйөөсү кыргыз, аял өзбек, экөө жубай экен, мусулмандар. Анан күйөөсү айтып коюптур аялына, жакын ушу мектепте окуган курбусу менен сүйлөшө бергенде жатап кеткен, байтыр ушу менен дагы бир сүйлөшсөм талак беренде ошого окшогон бир нерсени айтып, эми талакы түшпөй калган, бирок ал тиги түшөт экен деп коркуп калып, айтат: "Туулгандан баштап роддомдон дешим кыйын, бирок жанагыдай детсадтан баштап чоңойгон подружка менен сүйлөшө албай атам, сүйлөсөм эле талак түшүп калат" деп коркуп дейт. Мен күйөөгө ачуум келди, бирок анын аялына аябай ыраазы болдум, итаат кылып атканына. Канча аялдар ушинтип айса деле бекинип сүйлөшүп аткан, башка кылып аткан болот да. Бирок ошондон коркуп атат да кадимкидей. Бул эмне үчүн? Ошол үй бүлөдө ынтымак болот деген маани, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн аял киши эч убакта күйөөсүнөн жашырып, күйөөсү тааныбаган бирөөлөр менен сүйлөшүп, алар менен мамилелешип, алар менен үйгө чакырып
кырып жүрө берген таптакыр туура эмес. Түшүндүрүп айтыш керек. Бул менин курбум, досум, же ушундай деп түшүндүрүп айтса, күйөө жаман адам эмес, күйөө албетте уруксат берет. Бирок кээде аял билбегенди күйөө билип турат. Анткени күйөө сыртта аралашып турат, башканы билет, анын кандай жоругу бар, балким ал аял үйүнө дама көзүр күйөөсүн башкара турган, келип аялыңа вирус киргизип коет, же ушуга окшогон башка бир жаман кылык мүнөздөрү бар. Ошон үчүн аларды киргизбеш керек. Алардын балеси жугат, казанга жакын болсоң көзү жугат деген маселе келип чыгат. Анткени айтышат го, эгер бирөөгө үйлөнүп аткан болсоңор, силер үйлөнүү үчүн кыз издебегиле, эркек издегиле дейт. Алла, кантип эркек издейби десе, ошол эркектин кызын алсаңар жакшы кыз болгон болот. Ошон үчүн үйүндө күйөөсүн башкарган, күйөөсүнө моюн сунбаган кээ бир эже карындаштарыбыз бар, аялдарыңарды булардан алыс кылышыңар керек. Анткени ал ошонун вирусу жугат келип. Сенин жакшы аялың бар, тиги өзүнүкүн туура деп жүрө берет. Ошолорду аралаштырып жиберсең, ал үй бүлөнү бузуп коет, эртең үй бүлөдө ынтымак кетип калат. Үй бүлөдө эркек болуп кожоюн болмоюнча бакыт толук түрдө болбойт. Кээ бир эркектер үйүндө аялдары башкарышат, ошону өздөрү ырахаттуу көрө беришет, урматтуу бир тууганым. Бирок толук ырахат ал үй бүлөдө болбойт. Балким кээ бир эркектерге туура келиши мүмкүн, тарбия ошондой болуп калгандыгы үчүн, бирок сен келечекте уулдарыңы, кыздарың ойло, алар да ушундай тарбия алып калса, барып отуруп, мамлекет эмне жок болуп кетиши ыктымалы бар. Мамлекеттин бүтүн болушу үй бүлөнүн бүтүн болушунан, үй бүлөнүн бүтүн болушу үй бүлөдө эркектин кожоюн болуусунан келип чыгат. Көчөдөгү кыйкырып аткан катындардын бардыгынын үйүндө бир мандем бар. Интернетке чыгып аткан катындардын үйүндөрүнүн бар же эри жок, же эри жоктой эле. Түшүнүктүүбү туугандар? Мына ушундай маселе.